Арыбаңыздар, Ескерели эс тутумда барында Рубикабыздан Атбаш районундагы пограничник, азыркы Казыбек айылындагы устачылык өнөрүн аркалагандарды эскерели дедик. Устачылык деген сөздү кээбизде көп колдонобуз. Устачылык темир, жез, мүйүз, сөөк, жыгач, тери, кайыш, таш жана башка буюм тайымдарды жасоочулук болуп эсептелет. Мына ошол өнөр менен алектенгенди уста дейбиз. Кышын кынап, жыгачтын катыгын берген Бирназаров Бузурманкул, Сарыгулов Алтымыш, Кермалиев Жеңиш өңдүүусталарды билип калдык. Жыгач эле эмес, темирдин катыгын бере кесип, чаптап, улаган, машинасынан бери жасап оңдоп сүйлөткөн Абулов Аскарбек, Бектуров Оркош сыяктуу чыгаандарды кийинки муун жакшы билет. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, 5-тин бири кол билги болуп чыга келди азыр. Евроремонт деген түшүнүк кирип, ошол жасалганын устаты болгондор арбыды. Чарбада курулуш устачылык багытын тейлеген тармакты мен билгенден Кадырбаев Аруун атабыз. Андан соң Абулов Ташкен, Сапарбаев Жумаң, Жумалы байкелерибиз тейлеп турган. Биздин айылдан чыны кыйын усталар чыккан. Алар кара темирди камырдай жуурушуп, өзлөрүнүн өнөрлөрүн элге тартуулап келишкен. Көркөм кол өнөрчүлүктүн табиятында уста болуп калыш бул тукум куучулукка дагы шартталабы деп калдык. Мисалга мен ошондой династиядан 2 үй бүлөнү алдыңарга тартайын деп турам. Чарбанын короосуна кире бергенде оң тарабында азыркы күрөш залы ченде карагайлар жыйылып, пилорама тактайтылер эле. Аны көп жыл бою Бирназаров Бузурманкул атабыз. Кийинчерээк Сыдыков Мукамбет Мукаш байке иштетип келген. Андан түштүгүрөөк 100 метрдей арыраак кампанын батыш жак башында устакана болор эле. Кирелектеле ысык табырып, иште очогу оргуштап, жалын кызарган темир, ортодо чоң дөшү, тарса-турс урулган, барскан, балка үнү, кычкачы менен кысып кармап, дөшүгө коюп, кызыл темирди каалагандай уруп, созуп, түргө келтирген Мамбеткадыр уста ата эле. Өмүрүн мына ушул өзү кызыккан, элдин керегине жараган кесипке арнаптыр бул киши. Көмүрүн өчүрүп, көрүгүн басууга жардамчылары да биринекин боло кала турган. Көрүк демекчи азыркы кийинки муундарга айтып кое турган нерсе, бул териден жасалган от үйлөгүч шайман болуп эсептелинет. Азыркынын вентилятору десек болот. Дөш үстүндөгү кызарып кара күрөң тарткан темирди бири барскан менен чаап, ал кайра шилтенгиче устанын тык-тык эттире балкасы менен түздөй коюшу ритми бизди өзгөчө кызыктырар эле. Устанын накта белгиси темирди 4 кырдап, таамай таасын
чаба билүүсүнөн көрүнөт эмеспи? Балканы кармай жана темирди чаба билүүнүн өзү эле анын устакерчилигин аныктап турат. Анан ал жасалган тетикти шыркырата сууга сала калганычы кызык. Эмнеге минтет дээр элек. Көрсө кара темирди таптоо сугаруу тура. Устанын айлакерлиги, билгичтиги ошол темирдин ар кандайын сугаруудан көрүнүп, ийине келтиле сугарылган темир алмастай курч болот экен. Айыл чарба шаймандарын трактор, араба, тырмоо, соко жана башкалардын сынган, бүлүнгөн тетиктери алмашылып калыбына келтирилет. Жашыгыраак кылып, каалагандай чоюп, атка така жасашат деле. Мамбеткары уста атабыздын устачылыгын кийин уулу Максит уланткан. Негедир эл аны чоң ата дешер эле. Үй бүлө жаңы күчкө көчүп барышып, байкебиз район борбору Атбаш айылында иштеп жүрүп, эс алууга чыгып кайтыш болгон. Кошунабыз Агоротубуз Бурчташ Манапбаев Абды уста атабыздын эмгеги күнү бүгүнкүдөй эсибизде. Тез кыймылдап, жаны тынбаган адам эле. Сынган бүлүнгөн буюмдарды каңдап, жиксиз кадап, жоктон бар кылып, үзүлгөндү улайт эле. Устаканасы ыскылатында болчу. Кызыгып, көрүгүн көп бастык. Алтынын көрө албадык, а күмүштү күлдүрүп, чачуштук жасап, ат жаптыктарын кооздогондорун көрүп калдык. Уулу Жамангул койчуке дээр элек. Окууну бүтүп, армияда кызмат өтөп келгенден кийин тракторист, шофер болуп иштеп, бирок ата кесибин заманга жараша улап кетти. Автоген, сварка аппараттарын кармап, темирди накта каалагандай чоюп кесип, жамап ширеп, мешин да, буу жылыткычын да, дарбасасын да жасады. Решеткасын тургузду. Суусун да кийирди дегендей. Заманбап уста болуп чыга келди. Бейиши болгур 2023 жылы 70 жаш курагында дүйнөдөн өтүп кетти. Эскереле эс тутумдун барында. Эскерген мен Нарынбек Абыл уулу Өскөналиев.